Саламатсыңарбы, урматтуу менин окуучуларым. Кайрадан кыргыз адабияты сабагы 6-класс. Урматтуу менин окуучуларым, азыр мен силерге бир нече макалдарды окуйм. Силер ал макалдын маанилерине көңүлүңөрдү бургула. Тамагын тартпаган таттуусунан айрылат. Алкы жамандын арты жаман. Мээнети катуу болсо, тапканың таттуу болот. Соргоктун өзү тойсо да, көзү тойбойт. Иштеген тиштейт. Эгерде силер макалдардын маанисине көңүл бурган болсоңор, эмне тууралуу сөз болду? Албетте, ач көздүк, соргоктук, жалкоолук жана мээнеткечтик тууралуу сөз болгонун байкадыңар. Эми балдар, ушул макалдардын ар биринин баш тамгаларынан биз сөз курап көрөлү. Анда чогуу кеттик. Кандай сөз курасак болот? Менимче, тамсил деген сөз курасак болот. Бул жерден эл тамгасы менен башталган кыргыз тилинде эч кандай макал жок болгондуктан анын тушуна эч нерсе жазган жокпуз. Демек бүгүн биз тамсил тууралуу сөз болорун билдик. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы алкы жаман карышкыр. Бүгүнкү сабакта тамсил жөнүндө түшүнүк, тамсил жанрындагы чыгарманын мазмуну менен таанышып, анын таалим-тарбиялык маанисин түшүнөсүңөр. Тамсилдерди ролдоштуруп окуу менен сүйлөөдө дикцияларды туура коюуга көнүгөсүңөр. Тамсилди окуп, эмгекчилдикке, акылмандуулукка жана башка жакшы сапаттарга тарбияланасыңар. Тамсил араптын үлгү сөз, накыл, сатиралык мүнөздөгү көбүнесе ыр түрүндө жазылган кыска баян. Тамсилдер байыркы Грецияда Эзоп аттуу тамсилчи тарабынан жазыла баштап, бүгүнкү күнгө чейин өз маанисин ар кандай коомдук саясий түзүлүштөргө ылайык жаңыртып келген жанр. Тамсилдин жанр катары башкалардан айырмалап турган негизги белгилери турмушту аллегориялык түрдө чагылдыруу, аллегориялык кейипкерлердин туруктуулугу, түлкү бул митайым, кой жоош, эшек аңкоо, карышкыр күчтүү, талоончул, коён коркок. Сүрөттөлгөн жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн, буюмдардын каймана түрдүү адамдарды билдириши алардын өз маанилерине караганда адамдардын ролуна жакындыгы. Эң негизгиси адептүүлүккө баштоочу тарбиянын болушу. Алкы жаман карышкыр. Чоң суунун боюн жекелеп, ошол жерде ойнак келгенин кылган, жолукканды тытып, моокуму канган көк жал болуптур. Ошол суунун боюн ээлегенине 50 жыл болот. Бирок топук кылып тойбой, акыры алкы жаман карышкыр деген атка конуптур. Күндөрдүн биринде жууртуп келатып, карышкыр канаты сынган карчыгага кезикти. Кубанычы койнуна батпай, «Ой, мен сени жеймин» деди. «Эмне үчүн, каке?» «Курсагым ачка, таппадым сенден башка» деди карышкыр тилин салаңдатып, шилекейин агызып. «Андай кылба, каке. Мени жегениң менен карыныңа как, жумуруңа жук болбойм. Карап көрсөң, аркайган гана сөөгүм турат. Мындан ары барсаң тетиги дөбөдө узундугу 1 кулаш чучук жатат. Ошону жесең оюңча тойбойсуң» деди карчыга. «Эмесе макул» деди да карышкыр желген бойдон дөбөгө чыгып барды. Айтканындай эле 1 кулаш чучук жаткан экен. Аны көрө сала, «Ой, узун чучук, араң жеттим чуркап учуп. Мен сени жеймин» деди. «Эмне үчүн жейсиң? Курсагым ачка, буйрубаптыр сенден башка» деп карышкыр тилин салаңдатып шилекейин агызды. «Жок, каке, мени жегениң менен тишине тыгында болбойм. Андан көрө тетиги кырды ачсаң, ак улак жүрөт. Ошону жесең капшытың чыкпайбы?» Муну укканда карышкыр ичинен кымыңдай түшүп, желип жортуп кырды ашып, улакка кандай жеткенин өзү да билбей калды.
Ой улак, мен сени жеймин. Эмне үчүн? Курсагым ачка, буйрубады сенден башка. Жок, каке, мени жебе, көрчү кандай арыкмын. Этим көк жашык, каным бир кашык. Мени жегени менен тойбойсуң. Мына бул тоонун ары жагында чоң кара эчки бар. Ал семиз. Ошону жесең жырабайсыңбы, деди улак чепилдеп. Ач карышкыр макул болуп, куйругун көтөрүп алып, даң салган бойдон тоону ашып, чоң кара эчкиге барды. Ой эчки, мен сени жеймин. Эмне үчүн? Курсагым ачка, буйрубады сенден башка. Мен бир жегенден чыкпайм, эртең дагы тамак издемек белең. Андан көрө мына бул өзөнгө барсаң, чоң боз бээ баткакка тыгылып жатат. Аны 3-4 күн оокат кылбайсыңбы? Сеники ырас, деди да ач карышкыр желе жорто өзөнгө келди. Боз бээни көргөндө көзү кызарып, шилекей агып, эми муну жеймин деп сүйүндү. Ой боз бээ, мен сени жеймин. Эмне үчүн? Курсагым ачка, ылайыктуу жок башка. Эмесе жакшы болуптур. Оолум мени баткактан чыгарып, анан жеген. Карышкыр макул болду да боз бээни араңдан зорго баткактан сүйрөп чыгарды. Эми жейинби? Деп тиштерин арсайтты. Жейсиң, бирок сени оолу менин туягыма өзүңдүн ким экениңди жазып коюп анан жегин, деп бээ туягын тосту. Туягына кат жазып жаткан кезинде боз бээ кош аяктап жыга тепти да өзү оюн салган бойдон жөнөп кетти. Ач карышкыр ордунан туруп, сеңдиректеп басып, арманын айтып баратты. Карчыганы жебеген кайран башым, кулаш чучук жебеген курган башым, ак улакты жебеген аңкоо башым, кара эчкини жебеген каткан башым, балчыктан байтал суурган балбан башым, таманына кат жазган молдо башым, тарс эттире тептерип, өлүп кала жаздаган оолдо башым. Балдар, бул тамсилди угуп силер карышкырдын окуясынан кийин кандай ойго келдиңер? Анын таалим-тарбиялык маанисине түшүндүңөрбү? Турмушта карышкыр сыяктуу ач көз адамдар кездешеби? Сабагыбыздын башында айтылган макалдар карышкырдын образына туура келеби? Албетте. Тамагын тартпаган таттуусунан айрылат. Алкы жамандын арты жаман. Соргоктун өзү тойсо да, көзү тойбойт деген макалдар дал ушул карышкырга тиешелүү айтылган десек жаңылышпайбыз. Эми балдар, чыгарманы окуп жатканда силерге түшүнүксүз болгон сөздөрдү окуйбуз. Алкы жаман, напсиси жаман, той боз, желе жорто, шашып ушуп, көк жашык, өтө арык деген маанини билдирет. Урматтуу менин окуучуларым, бүгүн силер менен чогуу бирдикте алкы жаман карышкыр аттуу тамсил менен тааныштык. Эми ар бириңер тамсилдеги каармандардын ар биринин мүнөзүнө жараша жомокту өң кобултуп, курааты менен окуп бергиле. Өзүңөр да ач көздүк, аңкоолук тууралуу макалдарды таап, алардын маанилерин түшүнүп, кээбиңерди туура колдонгула. Китебиңердин 32 бетиндеги суроолорго жооп берип, тапшырмаларды аткаргыла. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.